يا حامل القرآن. Merimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. 5 менен тозокту, адал менен арамды ачык айкын ачыктап, таразалап, түшүндүрүп, көрсөткөн, ыйык Куранды түшүрүп берген жаратуучубуз улуу Аллахка чексиз мактоолор болсун. Өзүнө түшүрүлгөн ыйык китепти, тагыраагы Куранды калың элдин катмарына, узун элдин учу кыйырына жеткирүүдө чарчабай, талыкпай, жигердүү эмгек кылып өтүп кеткен акылман, даанышман, залкар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө жана сахабаларына, Куранды ооздон оозго, жүрөктөрдөн жүрөктөргө өткөрүп, бизге аманат, эстафета катары өткөрүп таштап өтүп кеткен улуу муунга, жана менен бүгүн Куран окууну үйрөнөм аттуу сабагыбызда үйүндөгү экранда маңдай тескей күтүп отургандарга, Куран окууну үйрөнсөм экен деп тамтуң басып келе жаткан мыкты келечектеги коомго дагы Алланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Арыбаңыздар, амансыздарбы? Узакка созулган эс алуудан кийин биз кайрадан эле бүгүн биринчи күнү Куран окууну үйрөнөм аттуу сабагыбыздын биринчи эс алуудан кийинки көрсөтүүсү. Баарыңыздардын үйүңүздөргө тынчтык каалап, мен исламдагы ары таттуу, ары салмактуу, кала берсе ары уккулуктуу Аллах Тааланын салам деген сыпат аралашкан салам менен саламдашам. Ал Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу көрөрман, сизге баары маалым, биз жайкы эс алууда ар кандай себептер менен узакка созулган эс алууга чыктык. Күз күрөш дегенде кимдир бирөө баякы жаздагы эккен эгининин түшүмүн жыйнагып эсептеп алек болуп атса, биз кайрадан эле Куран окууну үйрөнөм сабагыбызды баштадык. Жазбы, жайбы, күзбү, кышпы айтор Куран окууну үйрөнүү жана жаттоо, жаттаган сүрөлөрдү оңдоодо эч качан сезон жок. Баары бир бардык учурда биз үчүн Куран абадай сөзсүз зарыл. Анда биз баштадык сабагыбызды. Бүгүнкү баштай турган сабагыбыз тагыраагы эс алууга чейинки келип токтогон сүрөбүз Мутаффифун сүрөсү. Мутаффифун сүрөсү Курандагы катар саны бул 83-чү сүрө. Мааниси таразада же өлчө метрде жана башка нерселерде сөзсүз түрдө алдап соода кылып саткандарды айтат. Аяты 36 аяттан турат. Сөз 169 сөздөн турса, тамгасы 740. Анкабут Курандагы жөргөмүш деген сүрөдөн кийин түшкөн. Түшүрүлгөн орду Мекке шаарында. Мутаффифун бул таффафа, ютаффифу, мутаффиф бул сөздүн дегеле сөздүк боюнча мааниси ар кандай мамиледе көз боюмочулук кылууну айтат. Ар кандай мамиледе. Мейли соода мамилесинде, мейли карыз алуу мамилесинде, айтор мамиленин түрүндөгү көз боюмочулук кылганды. А бирок накта бул сөздүн колдонуп жүрө турган жери соодада. Алды сатты, карыз алуу, карыз берүүдө, сатууда, сатып алууда, өлчөөдө, тартып берүүдө таразалап, же кочуштап, же метрлеп, же миллиметр, же сантиметрлеп, айтор алдамчы көз боюмочулук кылып жашыруу деген маани түшүндүрөт. Ошон үчүн Аллах Таала бир нерсени өзүнүн бендесинин эсинде калсын деп ушул таразадан өлчөгөндөрдү катуу сестентип, катуу эскертип бир жаман сөз менен баштады. Жаман сөз дегеним ал адамды
адамдын денесин куйкалап оорута турган азап сөзү менен баштады. Кээде адамга акыл насаат айтканда жылуу жумшак сөз айтса эч качан да эсине келе бербейт да. Качан гана бир сөздү баштаарда столду, орундукту катуу чапкылап, же эшикти катуу жаап, же терезени катуу тыкылдатып, же айтор адам баласы өзүнүн кыймылын демейдегиден башкача кылып өзгөрткөндө, ошол кыймылдан кийинки айтыла турган сөздөрдүн бүт бардыгы маңдайында турган адамга, адамдын эсине кыла турган кыймыл деп эсептелет да. Ошол таразадан мурда эч кимди жана эч нерсени тоготпой, мурдун балта кеспей, эч нерсе болбогонсуп сода кылып жүргөндөргө Аллах Таала эскертме иретинде эсинде калып калсын деп ушинтип бир сөз менен баштады. Аллах билlah. ويل للمطففين. Вайл деген бул өзү азап болсун, кыргын болсун, оору болсун, дарт болсун, денеси ооруп калсын, ооруганда дагы оттун азабы менен оорусун дегендеги түшүнүк. Түбү курусун дегендеги түшүнүк да. Ошол вайл деген сөзгө келгенде тафсирчилер аябай талашып, кимдир бирөөсү бул вайл тозоктогу бир өрөөн. Ал өрөөн атайын бир бөлүк адамдарга гана даярдалган. Ал адамдардан башкалар бул өрөөнгө, вайл деген өрөөнгө киришпейт. Башка тозоктордо азапталышат. Десе, экинчи бир тафсирчилер бул тозоктогу вайл деген бир өрөөн башка тозоктор Аллах Тааладан эй жараткан Кудай бизди вайл деген өрөөнгө салып азаптай көрбө деп тозоктор Кудайдан коркуп сактоо сурашат. Десе, кайсы бирлери бул жөн гана азап деген маани түшүндүрүш үчүн келген деген маани. Айтор кимиси болбосун, албетте денени оорутат, албетте ыйлатат, албетте өкүндүрөт, албетте кыйнайт. Дагы бир муфассирлер вайл деген өрөөн бул бардык тозоктогу азапталып жаткан адамдардын денесинен чыккан кан, ириң жана балит нерселердин топтому болгон жерге азапталышат. Эсиңиздерде болсо Кур'анды биз баштаганыбызда Маун деген сүрөнү өткөнбүз. Ошондо астагфирулла фавайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун. Намазды кээде окуп, кээде окубай, ала чала гана окуп келе жаткан. Кубанган учурда окуп, кайгырган учурда таптагыла таштап койгон. Же кааласа окуп, кааласа окубай койгон. Намаздын убактыларын бат-баттан эле эсинен чыгарып, кечиктирип, намаз окуп жүргөндөргө вайл тозоктогу өрөөн болсун деп те өткөнбүз. Бул ошол вайл деген сөз менен ушул вайл ушул экөө бир. Бул жерде астагфирулла. Вайлул лил мутаффифин. Таразадан алдагандарга, өлчөөдөн, метрден алдагандарга вайл болсун, тозок болсун, тозоктогу өрөөн болсун, алардын денесин оорутуучу катуу азап болсун. Айтор азаптын бардык түрү болсун деди Аллах Таала. Эми ушул мутаффифиндер кимдер? Мутаффифиндерге вайл тозок болсун деди. Алар кимдер негизи? Астагфирулла. Аллазина иза кталу алан наси ястауфун. Алар ушундай адамдар. Эгерде адамдардан бир нерсени өлчөп, метрлеп же тартып, таразалап ала турган болсо, өздөрүнө толук, мисалы 100% метрди өзүнүн пайдасына туура өлчөп, таразда дагы 1 тонна, 2 тонна, 100 килограммды өз-өзүндөй кылып өлчөп алышат. Жада калса, естауфун. Сенде бул дыйканчылык эмеспи? Соодада сатууда кичине бир берешенди колу жомарттык кылып ичиңди кенен алып бербейсиңби? Анча-мынча миллиметр, сантиметр мен жакка өтүп кетсе эч нерсе болбойт го.
ушунун үчүн сага Кудай Таала береке берсин деген бал тамган, асел тамган тили менен өздөрүнө көп нерсени пайдалуу кылып көп өлчөп алышат. А бирок وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. эгерде алар адамдарга таразадан тартып өлчөп бере турган болсо, же метр менен өлчөп бере турган болсо, же жана башка карыштап, же кадамдап, жана мисал иши кылып өлчөөнүн жана тартуунун бардык түрү менен өлчөп бере турган болсо, юхсирун, алар таразадан кемитип, алар метрден кемитип, сөз түрдө өзүнө чоң бир пайда алып калгысы бар. Бул биздин жашообузда жок эмес, бар. Мен аябай таң калдым. Метрдин учун кичинекей балка менен уруп, миллиметр, сантиметр кичине жеткирбей коет экен. 10 метрлик узун тактайларды, 8 метрлик узун тактайларды өлчөгөндө, мисалы кимдир бирөө 1 куб, 2 куб, 10 кубка чейин жыгач ала турган болсо, сантиметрлеп отуруп, андан небегейсиз чоң акчаны өзүнүн чөнтөгүнөн кымырып калат экен сатармандар. Таразада сатып аткандар дагы эмнегедир тырнактай болгон магнитти таразанын табагынын астына жабыштыра коюп, улам тартып, андан грамда отуруп жыйынтыгында кадыр эселе өзүнө чоң бир пайданы кымырып калышат. Алар сүйүнүп атышат. Биздин жасап аткан иштин айынан чөнтөгүмө аябай чоң бир пайда түштү дегени менен Аллах Таала аларга алардын чөнтөгүнө түшкөн алдамчылык менен түшкөн пайданы эч качан алардын кубанычына, тоюна, сүйүнүчүнө, жакшылык ишине Аллах Таала буйрутпайт аны. Аллах аны кайгысына, оорусуна, ыйына жумшатып коет, Кудай сактасын. Бир табиин айткан. Табиин өзү аябай такыба эле. Ушунчалык такыба, ушунчалык илимпоз, Кудайдан коркон инсан базарды иштечү. Бир күнү ал Кудайдын буйругу менен көз жумуп, Алланын алдына сапар тартты. Бир канча күн өткөндөн кийин досторунун түшүнө кирип, достору сурап атат. Арабыздагы эң намазкөй, ибадатчыл, такыба, ушунчалык Кудайга жакын инсан сиз элеңиз. Аллах сизге кандай мамиле кылды мөрзөдө деди эле, ал айтып атат. Базардагы таразамдын табагын ичин эрте менен кечинде сактап коюп, эрте менен кайра жумушумду баштарда табактын ичине түшүп калган чаңдарды арчыбай, ошол боюнча үстүнө мөмө жемиштерди тартып, кардарларга бергендигим үчүн чаңдын салмагынан Кудай Тааланын алдында эсеп кысап берүүдөн али кутул элекмин деп айткан түшүн айтышат табииндер. Айтор миллиметр, миллиграмм алдап эч качан инсан муъмин намаз окумактан, орозо тутуп башка иш жасаса дагы ал бейишке кире албайт. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Алар бир ойлоп, пикир кылып, аңдап билишпейби? Эртең тириле турган күнү тирилип каллайган калың журттун алдында, арасында Алланын алдына барабыз деп ой жүгүртпөйбү? Ушинтип алдап жүрүп эле бүт баарын курутуп коебуз дешеби? Алар алдап өзгөнү куруттук дегени менен тескерисинче алдамчылыгы менен өздөрүн, үй бүлөсүн жана өзүнүн ахиретин курутуп атат. ليوم عظيم. Чогула турган күн ал өтө улуу күн, өтө чоң күн ал. Ал кандай күн? Ал бул дүйнөдөгү жасалган ар бир иштин эсебин бере турган күн.
Бүгүн алдыга умтулабызбы, артта калып калабызбы, же ортодо жүрөбүзбү, жакшы жасайбызбы, жаман иш жасайбызбы? Айтор жасайбыз. Бирок жасап аткан ишибиздин эсебин бере турган лияумин азим ушул даана улуу күн. Ал күнү эч ким эч качан эч нерсеси менен эч кимге жардам бере албайт. Ар кими өзү үчүн нафси, нафси ва нафси. Мен өзүм гана кутулайын азаптан. Атам да эмес, апам да эмес дей турган күн келет эртең. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ал күн ушундай күн. Аламдардын Раббиси болгон улуу Аллахтын алдында адамдар топтолуп, тирилип, жасаган жакшы жана жаман ишинен эсеп бере турган күн. Ар бир үй бүлө өзүнчө турат. Ар бир ата тек өзүнчө турат. Ар бир журт эл өзүнчө турат. Эч качан чачкын турбайт. Эгерде атаң менен апаңды кыяматта элдин алдында, Аллахтын алдында, элдин арасында уят кылгын келбесе, анда бүгүн жакшына жаша. Бүгүнкү бул дүйнөдөгү шермендечилик туулган жериңден 1 жыл, 10 жыл алыстап кетсең, кайрадан эле өңдү көрсө 100 таят болуп, баягы жасаган жаман кылык жоругун унутуп, элге аралашып кете берет. Негизги чоң шермендечилик Аллахтын алдында, элдин арасында кыяматта ушул күнү болот. Чоң жыйын күнү болот. Ал күнү атаң менен апаңды уят кыласың. Таразадан алдаганың менен, намаз окубагандыгың менен, уурлук кылгандыгың менен, арак ичкендигиң менен, атаң менен апаңа дуа кылбай койгондугуң менен, атаң менен апаңа каяша айткандыгың менен. Аллахтын алдында атаң менен апаңдын эл караган бетин жер каратып, алардын денесинен тамчылаган терге муунтуп, чөмүлдүрүп, дагы бир жолу өлтүрүп жок кылгың келет. Мына бул шермендечилик күн. Мындай шермендечилик күндөн Кудай өзү сактасын. Сабагыбыздын кийинки бөлүгү. Эми 7-нчи аятка келгенде жакшылап көңүл буруң. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Жок. Бар бенди ойлогондой боло бербейт. Алдамчылык кылып коюп эле тигин алдап, муну алдап, тигилерди, буларды, баарын алдап коюп жашай берсе боло бербейт. Келла жок, бенди ойлогондой эмес. إن كتاب الفجار لفي سجين. Fajirlerden. Fajir degen buzuku degen. Buzgunçu. Buzuku degen bürönün adal tamagın buzat. Buzuku degen bürönün adal giyimin buzat. Buzuku degen bürönün kabul bolup atkan, namazın kabul bolboy turgan dengelde buzat. Al emne degen? Siz metr menen tarazadan aldap gelgendegi aram okат, namazı kabul bolup atkan mыкты жубайыңыздын namazın, Kur'an jattап atkandагы sөрөлөрү жүрөгүнө мыктай кагылып, тизилип жат болуп аткан балаңыздын алкымын бузат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бириңер 99 сом 99 тыйынга 99 сом 99 адал акчага кийим алып, бирок бир тыйыны 99 сом 99 тыйынга кошулчу бир тыйыны арамдан болуп кошулуп калса, ушул кийим менен окулган намаздын кабыл болбошун эскертет. А бирок таразадан өлчөп аткандар бир тыйын алдаган жок да, алар 1000 тыйын, 1000 сом, 10.000 сом, 100.000 сом алдап атышат. Алар бир эле өзүнүн тамагын булгаса, өзү үчүн, жубайынын, атасынын, апасынын, бир тууган уул кызынын тамагын, алкымын бузду. Үйүнө келген коноктордун алкымын арам тамак менен бузду. Алар анын айынан алардын намазы кабыл болбой атат. Ушулардын баарына эртең эсебин берет. Ушул бузукулардын китеби лафи сиджин,
сиджинде катталып калган. Сиджинге кадимгиде сакталып калган. وما أدراك ما سجين. Ey Muhammed, сиджин деген билесиң ба эмне? Албетте билбейсиң да дейт Аллах. Мен билдирмейинче, мен түшүндүрмөйүнче сиджиндин эмне экенин билбейсиң да. Анда сиджиндин эмне экенин билбесең, анда билип ал. Ал сиджин китабун марқум. Тозокко кирүүчү адамдардын аты катталып, аягына мөр басылып, жабылып, сакталып коюлган китепти сиджин деп эсептелет. Тозокко кирүүчү адамдардын ысымдары жазылып, болду. Бул эми бейишке кирбейт деп чечим чыгарылып, мөр басылып, жабылып калган китепти сиджин деп эсептелет. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. Жалганчыларга дагы бир рет вайыл болсун, тозок болсун. Вайыл деген ошо тозоктун ичиндеги өрөөн болсун, денелерин оорутуучу чоң азап болсун. Урматтуу көрөрман, менимче бизге бөлүнгөн сабактын биринчи бөлүгү соңуна чыгып бара жатат. Алдыда жарнамалык тыныгуу, анткени баарыбыз шам намазына турабыз. يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Биз кайрадан эле сабагыбызды улантып атабыз. Астагфирулла. 10-чу аятка келип токтодук эле. ويل يومئذ للمكذبين. Бул жалганчыларга ошол күндө, ал кайсыл күн? Баары улуу күндө, кыяматта Аллахтын алдына тирилип, жасаган жакшы жаман ишинин эсеп бере турган күндү жалган дегендерге вайыл, куд ушул сыяктуу эле тозок өрөөнү жана денелерин оорутуучу, куйкалап күйгүзүүчү азап болсун. الذين يكذبون بيوم الدين. Ал жалганчылар эмнени жалгандайт? Ал жалганчылар ошол кыямат күндү жалганчы деп атышат. Арабызда андайлар жок эмес, бар да. Жасай турган иштин бүт баарын ошол жерде жасап алыш керек. Шапар тээп, ойноп алыш керек. Өлгөндөн кийин эч нерсеге арзыбайсың, кайра тирилүү жок. Бүт баардык жашоону ушул жерде гана, ушул көз ирмемдерде пайдаланып калыш керек деген биздин мусулмандардын санын кой аксагы менен жүздөгөндө толуктап келе жаткан анча-мынча сабатсыздар дагы жок эмес. Кудай сактасын. Бул аят ошолорго жана билип туруп жалган дегендерге. Эми кимдер жалганчы дейт? Кимдер жалган дейт ушул кыяматта? Ал жөнүндө Аллахтан астагфирулла. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Аны чектен ашкан тоң моюн, чектен ашкан кара мүртөс, күнөөкөр инсан гана кыяматты жалган дейт. Чектен ашкан деген жасаган жаман иши менен жүрөгү аябай быт-чыты чыгып капкара болуп калган. Жие топтогон байлыгына манчыркап, көзүн май басып, акыйкатты жана жакшы көрбөй, жакшы сөздү укпай калган. Же болбосо таразадан метрден алдап жүрүп, алкымы бузулуп, жүрөгү карар бүткөн инсан кыяматта албетте жалган дейт алар. Кыяматка ишениш үчүн адамдын жүрөгү нурдуу болуш керек, алкымы таза болуш керек. Көрүп аткан көз эмес, көөдөндөгү жүрөктүн көзү менен көрүш керек. Ошондуктан биздин акылман данышмандар көкүрөгү сокур, көөдөнү көр экен деген сөздү бекер айткан эмес да. Ошол көөдөнү көр, көкүрөгү сокурлар көзү көрүп турса дагы алдамчылыктын айынан жан багып келе жаткандар, алар эгерде
кыямат күндүн болорун, андагы эсеп кысаптын анык экенин билгенде, алар метр менен тараздан алдашмак эмес. Биз бул сүрөнү 36 аяттан деп башында кабар бердик. Азыр 12 аятка келип токтодук. Ушул 12 аятка чейин токтоп туралы. Көп узарып кетсе, азыр биз алым сабак кылып окушканда дагы татаалдыкты жаратып койбосун. Биз бул сабакты буюрса 3кө бөлүп өтөбүз. Кийинки аяттардын маанилери да аябай кызыктуу, керек, аябай терең, таасирдүү. Буюрса ага дагы убакыт коротобуз. Анда адатка айланган Куран окууну баштайлы. Баарыңыздар даярданып отурат болушуңуздар керек. Кээ биркилер чынында биздин бүгүнкү Түз ободогу сабагыбыздан бейкапар, анткени алар кабарсыз калган. Алдын ала кечирим сурайбыз, анткени биз сабагыбыздын обого чыгарын жарыялап, жарнамалап айта албай калдык, жеткире албай калдык. Эми мындан кийин такай дүйшөмөңдөр болуп турмакчы буюрса. Анда баштадык. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. صدق الله العظيم. Bilesizlerbe, bul biz Kur'an okunu үйрөнөм аттуу ушул проекттеги сабагыбыз жайкы эс алууда, убактылуу эс алууга чыккан учурда оштон Мухаммед Юсуф деген бала улам чалып мага, улам жазып WhatsApp номерге. Устаз, мен кабарсыз калып калбайын сабактан. Качан баштайсыздар? Деп кайра сурап, башкалардыгы билбейм, мен учурдан пайдаланып бир сүрөлөрдү жаттаган сүрөлөрдү окуп сизге жөнөтөйүн. Ошондон бир кемчилдик, ката, туура эмес жери болсо оңдоп берейин деп кайра ушинтип байланышып. Апасы дагы жазды. Аллахка шүгүр, биздин балабызга атайын Брайль түрүндөгү Куран Москвадан бирөөлөр берген экен деп ыраачылык билдирип, көзү азиз Мухаммед Юсуф деген биздин атайын такай түзефилерге чыгып, мыкты коңур үнү менен жаттаган сүрөлөрдү өтө так, даана окуп берип жүргөн окуучубуз бар. Аллах ошол Мухаммед Юсуфтан аны төрөп, багып, тарбиялап, кийинтип окутуп аткан ата-энесинен, көчөгө чыкканда үйдө баардык иштерине жардам берип аткан бир туугандарынан Аллах разы болсун. Азамат Мухаммед Юсуф. Бизди такай көргөн Раяна деген кыздарыбыз бар эле, Али Имран деген уулдарыбыз бар, мисал балдарыбыз бар. Мухаммад Али деген балдар бар, бизде ушундай телефон чалып.
дагы аябай көп айтор түз байланышка чыгып аткан. Булардын бүгүн эфирге кечигип чыгып аткандыгы же кабарсыз калып калгандыгы ал алардан эмес, бизден. Анткени биз узакка созулган эс алууну токтотуп, сабагыбызды баштаарыбызды алдын ала аларга маалымдабай чукул эле баштап жибергендигибиз көпчүлүк адамдардын кабарсыз калып кеткенине себепчи болуп атат да. Анда чамдаңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifin. Ta. Veylül lil mutaffifin. Vay degende oğuz kadimgide vav menen jayılıp aytılış gerek. Veylül lil mutaffifin. Mutaffifin. Kur'an'da okulup atkan ayattарда кадимгидей күлүмсүрөп окула турган аят бар. Ал кайсыл аят? Мисалы мен силерге айтып берейин. Innel ebrara lefi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi vujuhihim nazaratan na'im. Bul бейиштиктер жөнүндө, бейиштеги куш кабар жөнүндө келип жатканда, анда сөзсүз түрдө ооз жайылган абалда, күлүмсүрөгөн абалда, сиздин жүзүңүздөн ыраазычылык билдирип билинген абалда ошол аятты окуп өтүп кетишиңиз керек. Ал эми оор Алланын азап кабары, Аллах Тааланын каргышы айтылган аят болгондо, анда оор басырыктуу кабактан кар жаадырып, мындай өктөм кылып окуп, мисалы болот. Veylül lil mutaffifin. Mutaffifin bul sүйүнө турган сөз эмес. Mutaffifin bul таразадан алдаган жимкорлор. Veylül lil mutaffifin. İza iktalu alen nasi yestevfun. İza iktalu alen nasi yestevfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Окуп жатканыңызда эмнегедир кайгы, капа, оору, дарт бар экендигин кадимгидей айгенелеп билдирип жаткан үн чыксын сизден, кадимгидей ый менен аралаш үн чыксын. Окуп атканыңызда ошол окулган үндөн адамдар өтө оор, олуттуу кабар, оор түйшүк, азап, ый, кайгы бар экендигин түшүнүп турсун. Әлә язунну улаика аннахум маб'усун. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Menimçe bizde adaşmasam çalular var İnşallah. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Maşallah.
Машалла, машалла. Акбермет эжеке, кана баштадык. Бизде Акбермет деген дагы бир утуучубуз бар эле. Ооба, Жатандан, Ноокат районунун Жатан айылы. Машалла, садакаллаху. Акбермет болду ушул жерге чейин. Садакаллахул азим, ушул жерге чейин биздики. Акбермет айым. Акбермет айым, биздики ушул жерге чейин. Алло. Биздики 12-нчи аятка чейин да. 12-нчи аятка. Сиз бир 6-нчы аят таштап өтүп кеттиңиз окуганда азыр. Лияумин азим дегенден кийинки аят окуңчу. 6-нчы аятта. Машалла. Ушул жерде эми 12-нчи аят келгенде. Оғып тұрыңыз, шашпай тұрыңыз. 12-нчи аят келгенде وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَمَا يُكَذِّبُ Қана оқыңызшы 12-нчи аятты. Эми оғып тұрыңыз. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ وَمَا يُكَذِّبُ bu. Siz biraz B tamgasının damma, uğ okulgan damma hareketine biraz basım jasap sozup koyup otasız. Misali. وَمَا يُكَذِّبُ dep koyup otasız. Yok, sozulbasın. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ mu'tedin de biraz sozup koyup otasız. Kullu mu'tedin esim. Негизинен Акбермет айым аябай сонун окуду. Bir гана bir кемчилдик азыр окуп аткан учурда балким эфирге окуп аткан ушундай өзүн аябай мындай катуу мыжыгып өзүн жай эмес, жай баракат эмес, өтө адашып кетпейин дегенсип, өтө өзүн кысып алып окугандыгы даана билинип турат да. Жай баракат, өзүн таштаган абалда, шашпай, демди бир алып, жетпесе ортодо токтоп, кайра ошол экинчи дем менен жеткенге аракет кылса, өзүңүзгө да жакшы, угуп отургандарга жакшы да. Куран окуп аткан адамдын үнүнөн угуп аткандар ырахат ала турган деңгээлде окуң да. Эч качан өзүңүздү кыспаң моментте жыйрылтыпчы. Өзүңүздү таштап коюп, бул Аллах Тааланын сөзү. Мындан эч качан сиз экзамен тапшырып, анан өтпөй калган боюнча жыгылып калып тура албай калбайсыз да. Сиз бул Куран окууну үйрөнүп аттуу сабагыбыз башка бирөөлөрдү шыктандыруу, жана алардын арыгын чабуу, аларга үлгү өрнөк берүү, аларды алдыга сүрүү деген программа да. Siz özünüzün ününüz okuganыңыз менен ушинтип шыктандырып туруң. Сизден Аллах разы болсун, өтө сонун мыкты окуп бердиңиз. Бул Акбермет айым бизде мурда дагы атайын жеңишке ээ болгон, Ноокат районуна караштуу Зулпиев айыл өкмөтүндөгү Жатан айылынан чыгат бизге атайын. Мисалы, кысылып окуган адам Вайлул лил мутаффифин дайым билинип турат да, анын жыйрылганда эриндери дагы
анча мынча чыгара турган тамгаларды кыска айтып, жеткире албай, бирок созбой турган жерлерди созгонго аракет кылып калат да. Анткени баягы адам өзүнүн денесин жыйрып кысып алганда, кээ бир жерге келгенде бир аз бошой калганда созбой турган жерди созуп коет дене. Дене сизди башкарып калбасын да, сиз денеңизди башкарың кадимкидей. Тилди башкарың, денеңизди башкарың. Кадимкидей аны жүгөндөп алың. Дене, тил, тиш, ооз көңдөйчөсү сизге баш ийсин. Азамат, Аллах разы болсун. Бүгүнкү алгачкы баштап аткан эс алуудан кийинки баштап аткан сабагыбызда биринчи болуп Акбермет айым чыгып атат. Азамат, Аллах разы болсун. Бизде дагы бир түз байланышыбыз бар. Алло. Салам. Алейкум ассалам. Ким деп тааныйбыз? Зохра. Каерден чагылып атасың? Машалла, Бишкек. Кана Зохра, баштадык? Баштадык? Ага. الذين إذا اكتالوا على التي يستوفون. Ага. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ما شاء الله. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما شاء الله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. سجين. تشتيت منن. سجين كتاب مرقوم. ما شاء الله. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد آثم. ما شاء الله. Зохра. 12-ci ayətə çeyinə bizdiki. Azamat. Эми Зохра бул ушул сүрөнү кудушундай окуу менен, ушул таризде, ушул тартипте, ушул эрежеде ушуну жатташ керек болуп калды да. Буюрса кийинки сабактарда дагы улантсын, толук окуп берүү менен бизге обого түз эфирде обого түз байланышка чыгасың деген чоң үмүт бар, күтөбүз сени. Азамат, Зохра. Азыр угуп тургандар болсо, үнүнөн тамгаларды чыгарганынан байкасаңыздар болот. Аракети аябай жакшы. Тамгаларды ордунан чыгарганга аябай аракет кылып атат. Болгону кандайдыр бир көзөмөлчүнүн жоктугунан кайра кайталатып, могул сөз моментип окулат, могул тамга моментип чыгат, мынтип окулат деген мыкты көзөмөлчү болбогондугуна байланыштуу гана мына азыр бизге Мутаффифин сүрөсүн жат окуп бере алган жок. Азыр мисалы китепти карап окуп аткандыгы дана байкалып турат да. Бирок аракет аябай мыкты, жакшы. Буюрса келечекте иншалла
ааламга атагы чыккан, ата-энесин сүйүнткөн. Керек болсо Куран жатап амал кылып жашагандыгы себептүү ата-энесин кыяматта Аллах Таала даярдаган таажына кийгизип бейишке киргизе турган эң мыкты хафизалардан болот деп үмүт кылалы. Bismillahirrahmanirrahim. Vaylul lil mutaffifin. Sizden okuyatkan sabagыңыз, сүрөңүз бирдей кетсин да. Мисалы, bir жипти bir дуалга кагып, ошону эле түп-түз кылып, экинчи жака тартып койгондо, ортодо кыйшык, өйдө төмөнү жок, түз тартылган жиптей болуп окулсун. Бизде кечиресиздер дагы түз байланыш бар. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Ana, kim dep tanıyыбыз? Alik, he? Qayerden çalıp atas? Qayerden? Balıkçı? Balıkçı. Azamat balık. Kana başladık. Başladık. Azamat, Isıkgöl, balıkçı. Başladık. Maşallah. 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 Sadakallahul azim. Alik mınday. İlle kullu mu'tedin esim. Asim ayin emes. Esim elif menene. İlle kullu mu'tedin esim. Sadakallahul azim. Öte sonunu okudu. Bilesizler mi? Baykasanızlar öte sonunu okugandığı tamgalar özünün jayынан çıgıp atat. Ayırması bir ayat okugandan keyin biraz tınım alıp anın ekinci ayet ötüp atat. Bul ar bir Kur'an okup jatta bürölörgө okup jana bürölөрдү okutkan hafiz uşunday boluşu şart. Antkeni siz okup atkan ayatты ukkan kişi özünün okup jatkandagı tuura jana tuura emes ekendигин salıştırıp оңдоп түздөгөнгө жетише турган тыным берип атасыз да. Бул бир. Экинчиси, Куранды жат билип, анын маанилерин аябай ийне жибине чейин которгон муфассир устаздар сиздин окуп жаткан аятыңызды аркасынан ээрчип которуп кете турган деңгээлде.
içinен которуп, бул аят мындай деп атпайбы, карачы, бай деп өзүнчө içинен быкшып, кээ бир жеринде ыйлап, кээ бир жерде рахат алып которо турган деңгээлде шашпай, бир аз тыным берип окушуңуз керек. Азыр балыкчыдан чыгып аткан Алик куду ушинтип окуп берди бизге. Азамат, Аллах разы болсун. Мен сөзүмдү баштайын. Баягы тегиз тартылган жиптей болуп бирдей окуп кетиң. Бирок азап аяты, азыркы мына окуп жаткан азап аяты келгенде, кайгы капалуу 5 аяты келгенде рахаттана, сүйүнгөн абалда окушуңуз шарт. Мен сөзүмдү бүтпөй кайрадан эле түз байланышыбыз бар бизде. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Алейкум ассалам. Ким деп таанıyбыз? Гүл Мухаммед, машалла. Покровкадан. Нур Мухаммед, а? Болду. Покровка. Баштадык. Maşallah, maşallah. Nur Muhammed ağay. Allah razı olsun. Azamat. Бул кишинин бул сүрөнү жаттаганына аябай эле көп болгон. Азыркы жеткинчектердин жаңыдан жаттап чыгып атканы өзүнчө билинип турса, бул агабыздын, бир тууганыбыздын жаттаганына өтө эле көп болгон. Көп болгондугунун мааниси билинип жаткандыгы, ал учурда Куранны барактап окуй турган учур болбой, бир учурда эски Курандан жаттап, анан аны бышыкташ үчүн кийин атайын орус, кыргыз буквалары менен жазылган сүрөнү жаттап алгандыгы анык билинип турат. Бул бир. Экинчиси эсимден чыгып калбасын деп аябай бат окуп жүрүп көнүп калган, ошон үчүн азыр бизге бат окуп бүтүрүп койду. Эгерде жай баракат окуса, укмуш окуй турган коңур үнү бар. Бирок аны пайдалана албай бат окуп койду да. Үчүнчүсү намаздарында дагы, башка бир жерге барганда да жөнөкөй эле Куран окуп бер десе дагы, куду ишинтип бат окуп көнүп калган. Айттым го. Куранды окуганда аяттарды шашпай окуңуз. Аллах разы болсун. Бизде дагы бир түз байланыш бар экен. Алло, ассаламу алейкум. Ким деп таанıyбыз? Ким деп таанıyбыз? Мирбек. Кайерден чыгып атасыз? Маша Алла, ат башыдан. Кана баштадык Мирбек агай.
Maşallah, maşallah Mirbek. Atbaşıda ilgeri öte çoң alımlar ötkön. Akkan araqtan suvagat dep, uçu kur emes momундай eң mıқты alımlar, eң mıқты hafizler çıgıp atat. Qarang. Mirbek bunu ol jerde bir 3 jerde kiçinekey bir jetişpegen damsız bolup kaldı. Misалы, astagfirullah billah. İza iktalu biraz sozulsun. Ellezine iza iktalu alen nasi yestevfun. İkincisi. Ela yazunnu ulaika ennehum meb'uthun. Ennehum erinler birbirine jabışkan abalda tursun. Ankeni bul jerde idga misleyin. Bul jerde eki mimdin joluguşusu olup atat. Eki mimdin. Ennehum anan meb'uthun. Eki mim tamga. Biri sükundu, birisi harekettu. Birinci sükundu mimdi, harekettu mimdin içine kirgizip gunna menen. Ennehum meb'uthun. Ennehum meb'uthun. Sonunu okutacağız. Bir okuşul jerde biraz az durup kaldınız. Üçüncüsü. Yevme yekumun nasu li rabbil alamin. Yevme bu. Biraz ya o menen okulup kalıp atat da biraz ile kiçine özgöçölük bolsa dağı mında ukuluksuz bolup kalat da. Oşon için yevme wawda aytkan sözlerde oz göңдөчө болуш керек. Бирок ya özünün ordundan çıkış gerek. Ya tamgasının özünün hukuku beriliş gerek. Yevme yekumun nasu li rabbil alamin. Yevme yekumun nasu li rabbil alamin. Azamat Mirbek, azamat. Allah razı olsun. Son nok berdi. Öte son nok berdi. Şaşpay, tamgalardı ordundan çıkarıp, kaysi bir eski degeni murdağı ustazlardan Kur'an jattap kele jatkan bir ustazdın etegini karmap jattagandığı anık bilinip turadi. Ankeni murdağı Kur'an denesine bir otolo singip, Mavra Nahar Musulmanda özümüzdün Kırgızstandagı atağa çıkkan eski qarlardın negedir jiti var anın okup jatkan ayatlarında. Salmaktуулuk kadimgide sezilip turadi. Koda şintip şaşpay, toktop, ayatlardın manesin bilbesеңiz dagı ошо bilgen adamlarga mümkünçülük bergen siyaktуу аларды которуп биринчиси. Экинчиси, siz mıқты okup atasыз, бирок дагы bir угуп жаткан киши мындай оңдош керек, ушул оңдоп алсын деген таризде шашпай окуганга аракет кылың. Bizde dagы түз байланыш бар. Alo. Assalamu alaikum. Alo, ova, siz menen байланышып атабыз. Алейкум ассалам. Ким деп, каерден? Улья. Бишкек. Aha, başladık. Aha, başladık. Mhm. Maşallah.
يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل مختال أثيم ما شاء الله ما شاء الله sadakallahul azim sadakallahul azim bizden sabak 12. ayatga çeyin gana. Allah razı olsun. Allah razı olsun. 12. ayatga çeyin gana bizdeki. Bu yerde basım jasap kete turgan. Estağfirullah. Ellezine izektelû anan ta menen lem tamgası bir de sözülüş gerek. Ellezine izektelû telû biraz sözü ökö bir de sözü hareket kılın. Kelip bu yerde basım jasay turgan. Kitabun merqum kitabun merqum B tamgası tenvin menen gelip atat. Tenvin kaçan mim tamgasına jolukan uçurda tenvindi mim tamgasının içine kirgizip anın tanvin ekendigini bilgizbey mim menen almaştırıp gunna menen okuyuz. Gunna degen oşol jerde murundun törünün ün çıkarıp biraz basım jasap kitabun merqum siz kitabun merqum bat ötüp kettiңizde gunnanın ökümün berin gunnanın ukuğu saktalbay kalıp atat da. Rahmat. Bizde dağı bir tüz baylanış var. Alo, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Maşallah. Kim dep tanıyız? Qayerden? Alo, assalamu alaikum. Uğatağız. Baktugül ejeke. Maşallah. Başladık anda. Başladık. Maşallah. Aha. غننا أنهم مبعوثون جوق مبعوثون مبعوث المس مب أها ما شاء الله ما شاء الله
Maşallah. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون يوم الدين يكذبون بيوم الدين. وما يوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عظيم. Maşallah. Sadakallahul azim. Şaşbay. Yaşnaqı. Emin sizge bir soru. 4-cü ayet hayradan oqub beriңçi. Menimçe bizde baylanış toktop kaldı. Bakты Gülayım bizge 4-cü ayet oqub bergenge çeyin baylanış üzülüp kaldı. Eşersemez buyursa kийинки berүүлөрдө düz baylanışqa çıgat degen jakşı ümitde turalı. Biz sabagыбызды başlayыбыз. Bargan sayın ormandardın sany köpeyip atat. Kur'an okuunu үйрөнүp atıp sabagыбыз kol açık kenен bарын batıra alat. Biz ali taniyelek, biz uğelek, biz kavaralelek, biz bilbegen mıқты insanlar momентте өздөрү байланышка чыгып окуп берип атат. Алардын арасында байланышка чыга албай аткандар, чыгам деп камынып аткандар, чыга электер, али кошула электердин бүт бардыгы бар. Анткени Кур'ан ал Аллахтын китеби. Азыркы мына бул байланышка чыккан 8-7 угарман булардын саны 700, 7000, 7 миллионго тете. Анткени окугандардын үй бүлөсүндө атасы, апасы, жолдошу, жубайы, уулу, кызы, небереси бүт баары бар. Сүйүнүчтүү кабар. Кур'ан бул ушундай бир китеп. Кур'ан окууну баштаган инсан ал сүйүнө берсин. Бул Кур'ан ушул Кур'ан китебинин bir burçu Allah'tın kolunda. Ekinci burçu sizdin kolunuzda. Bilip koyun. Allah'tın aldında bir burçu turgan Kur'an'dın bir burç, ekinci burçu sizdin kolunuzda bolgonduğu al emniden kavar berip aygınet. Al sizdi toğlu boyunca bir işe alıp girip ketet degen sүйүнүчтүү кабар. Кечиресиздер, бизде дагы бир түз байланыш бар. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз, жердигиңиз? Аты жөнүңүз, анан жердигиңиз? Машалла, баштадык Айша. Başladık. Sadakallahul azim. Sadakallahul azim. Ayşe bizden sabak 12. ayatqa çeyin gana. Azır nol jerde Ayşada 2 aytып kete turgan nerse.
idektelü lu tamgası, lam tamgası u bolup sozulbay kaldı da. İkincisi kella inne kitabel be. Kella inne kitabul dep ketdi da. Inna kelgenden kiyinki söz turda ayağı fatha menen bütöt da. Kalla inne kitabel fuccari lefi siccin. Bizge Ayşe öte son okup berdi. Tamgalar ordunda hukuktары berilip atat. Anda sanda gana ança-munça tamgaların hukuktары berilbey kalbasa, değerlik tamgaların hukuktары ordundan saktalып atat da. Bir gana biraz şaşıp okup koygonu bolbosa, her bir ayatqa özünçe birazdan tınım alıp vakıfты öz ordunda bir okuy turgan bolsa, anda mından da koz uğulmak. Allah razı olsun. Ayşe azamat bizde bugün en mıқты okugan uşul bir 2-3 bolup atat. Öte sonun okup berdingizler. Maşallah. Gülye ejeke jakşı okup berdi bizge. Jakşına kaygılıp. Urmattуу көрөрmanдар, biz sabak ulantı bersek bolmok, bирок убакыт деген убакыт. Баягы баштаган сабагыбыздын бүтүш керек болуп калды. Буюрса, сабагы соңуна чыгып калды. Эми урматтуу көрөрmanдар, ар дүйшөмбүнүн кечинде окуй турган сабагыбыз мындан ары уланмакчы. Сиздер менен биз кийинки дүйшөмбөгө чейин кайрылашабыз. Aman, salamat, tınçlıkta bolunuzlar. يا حامل القرآن